Законда айтылгандай жүрөм десең, чек арадан бир чыгып кирем десең, Жыргалбек бүт жолдорун айтып берет, звонить эт, сурап көр, ишенбесең. Эч ким жок мыйзамды бузуп жыргап кеткен. Наоборот, проблема ырбап кеткен. Кыйналбай туура эле жүрөм десең, түз эле сурап көр Жыргалбектен. Без пересетка, без посредниксиз күн сайын жолго чыгабыз. Ишеничтүү айдоочулар жана таза тыккан унаалар кызматыңыздарда. Чалыңыз 24 саат 7 күн. Президенттин басма сөз катчысы Азаттыктын иши боюнча билдирүү жасады. Азаттык радиосунун жетекчилигине маселени элдешүү жолу менен жөнгө салуу ушул жылдын февралында эле сунушталган. Бул тууралуу бүгүн 12 июлда президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Ал Азаттык медиа коомчулукта чоң талкуу жараткан 2022 жылдын 14-17 сентябрындагы чек арадагы конфликт жөнүндө анык эмес материалын өзүнүн бардык ресурстарынан өчүргөнүн белгиледи. Султанбаевдин айтымында, буга чейин өлкө башчы Садыр Жапаровдун атына Эркин Европа Азаттык радиосунун жаңы президенти жана башкы директору Джеффри Гедминден бул туурасында маалымдаган кат келип түшкөн. Бүгүн экинчи инстанциядагы сот Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен Азаттык медианын ортосундагы тынчтык келишимди бекитти. Соттук териштирүүлөр токтоду. Азаттык медиага карата чектөөлөр алынат. Маселени ушундай жол менен жөнгө салуу ушул жылдын февралында эле мамлекет башчысы менен Эркин Европа Азаттык радиосунун ошол кездеги президенти жана башкы директору Джейми Флайдын жолугушуусунун жүрүшүндө сунушталган болчу. Тилекке каршы анда баш тартып коюшкан. Бул өлкөдө эч ким сөз эркиндигин басмырлайын же тигил же бул ЖМКны чектейин деген ниети жок экенин дагы бир жолу көрсөтөт. Бирок бардык жарандар Кыргызстандын аймагында өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзгөн жеке жана юридикалык жактар өлкөнүн мыйзамдарына анык эмес маалыматты таркатууга тыюу салган милдеттүү түрдө баш ийиши керек. Ар дайым айтып келгем жана дагы да айтам. Сөз эркиндиги бизде болгон бар жана боло берет. Ошону менен бирге бардыгын улуттук мыйзамдарды так сактоого жана анык эмес маалыматтарды таркатпоого чакырып кетем деп жазды Султанбаев. Буга чейин Маданият министрлиги Азаттык медиа чек арадагы конфликт жөнүндө анык эмес маалымат камтыган материалды бардык ресурстарынан өчүрүп, соттук териштирүүлөр токтогонун кабарлаган. Булак Суберкежи. Шавкат Мирзиёев 17 аткаминерди жумуштан алды. Кечээ 11 июлда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев инвестиция тартуу боюнча жыйында райондун, шаарлардын, тармактык ишканалардын жана бирикмелердин 17 жетекчисин кызматынан бошотту. Бул тууралуу өлкө башчынын басма сөз катчысы Шерзод Асадов Телеграм каналында билдирди. Маалыматка караганда былтыркыга салыштырмалуу чет элдик инвестициялардын көлөмү төмөн болгондуктан Мирзиёев бир нече мамлекеттик компаниялардын ишин сынга алган. Натыйжада Навои жана Яңгиёл шаарларынын Амудария, Кургантепа, Бухара, Миришкор, Чыракчы, Хатырчы, Парык, Акалтын, Гулистан жана Ак Курган райондорунун акимдери кызматынан бошотулган. Ошондой эле Мирзиёев башкы прокуратура менен эсеп палатасына жогоруда аталган шаар жана райондордун жетекчилеринин ишмердүүлүгүн текшерип, мыйзамдуулукту камсыздоону тапшырган. Беле кетсек, жекшемби күнү коңшу өлкөдө мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өткөн. Кечээ 11 июлда Борбордук шайлоо комиссиясы 87,5% менен өлкөнүн учурдагы президенти Шавкат Мирзиёевдин жеңишке жеткенин жарыялаган. Булак Суберкежи. Кыргызстанда энергетикалык суусундуктарды жарнамалоого тыюу салынды. Экономика жана коммерция министрлиги Кыргызстанда энергетикалык суусундуктарды жарнамалоого тыюу салынганын билдирди. Тиешелүү мыйзамга президент Садыр Жапаров 3 июлда кол койгону айтылат. Энергетикалык суусундуктар стимуляторлорду камтыган суу, кант, кофеин, минералдар, витаминдер жана гуарана, таурин, женишен сыяктуу окшош курамдан турган суусундуктардын түрү. Курамында кант жана кофеиндин көптүгүнөн улам ден соолукка зыян. Айрым түрлөрүнүн бир порциясында 100 мг кофеин камтылган. Бул кадимки порциядан 8 эсе көп. Мындай суусундукту ичүү кандагы канттын өлчөмүн жана артериалдык басымды жогорулатат, өзгөчө жашы жете элек өспүрүмдөргө кооптуу. Аталган суусундуктун бир банкасында 27 кашык
кант камтылган деп айтылат маалыматта. Ошондой эле министрлик адатка айланган энергетикалык суусундук жүрөктүн функциясын бузарын белгиледи. Жүрөктүн согуу ыргагына терс таасир берет. Убакыттын өтүшү менен жүрөк чоңоюп кетиши мүмкүн. Булак Спутник KG. Колдонуп таштап кетишти. НАТО саммитинде Зеленскийден ыңгайсыз абалда калган сүрөтү турады. Твиттер колдонуучулары Владимир Зеленскийдин Вильнюстагы НАТО саммитинде жалгыз турганын талкуу кылышууда. Бул тууралуу РИА Новости ишкер Kim.com'дун баракчасына таянуу менен жазып чыкты. Германиялык, финляндиялык ишкер жана Megaupload ID файлдык хостинг сервисинин мурдагы ээси Kim.com өзүнүн баракчасына Түндүк Атлантикалык альянстын лидерлеринин жолугушуусунан сүрөт жарыялады. Иш-чаранын калган катышуучулары бири-бири менен сүйлөшүп, жылмайып турганда интернет колдонуучулардын көңүлүн Украинанын капаланган президенти Владимир Зеленскийге бурушкан. Твиттер колдонуучулары алар аны колдонуп таштап кетишти. Зеленскийдин күнү бүтүп калды, өңдөнөт деген пикирлерин жазышууда. Белгилей кетсек, 11-12 июлда Вильнюста НАТОнун саммити өтүүдө. Т-90 град ураган Орусия Вагнерден кандай аскердик техникаларды алганын көрсөттү. Орусиянын коргоо министрлиги өзүнүн социалдык тармактагы баракчаларына мурда Вагнер аскердик компаниясына таандык болгон аскердик техникаларды өткөрүп берүү процессинин видеосун жарыялады. Министрлик бүгүнкү күндө 2000ден ашык техника, 20 миңдей аткыч курал жана 2,5 тоннадан ашык ок-дарылар өткөрүлүп берилгенин билдирди. Анын ичинде Т-90, Т-80, Т-72, Б-3 танктары, Град жана ураган ракеталык системалары, Панцир зениттик ракеталык комплекси дагы бар. Орусиянын коргоо министрлиги бул куралдардын арасында айрымдары согуштук шарттарда эч качан колдонулбаганын баса белгиледи. Маалым болгондой, өткөрүлүп берилген техника жана курал-жарактар оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, кайра пайдаланууга берилет. Булак Супер KG.